жашоодо биринчи максатым азыр өзүм үчүн болсо бул ыйманды өлсөм дедем. Мен өзүмдүн личный мечтам ушул эки да. Мен ушу келме чыгып оозуман буну кетсем деп. Мен дайыма айта берем. Анткени мен өмүрүм ушу ардап койгом. Экинчиси азыр же болсо мындай айтканда ушу сабактар. Мен үчүн азыр ушул эң чоң мындай бир максат болуп калды. Сизге окшогон жаш балдарыбызды ыймандуу болсо экен деген ойдо ушу ыйман сөзүн жеткизиш үчүн, адеп сөзүн жеткизиш үчүн аракет кылып жүрөм азыр. Бул бир эмен болуп калды. Үчүнчүсү болсо, субханалла, бул кайрымдуулук. Мен ушу 3 максат койдум азыр. Бул өзүм үчүн, андан кийин субханалла бул сиздердин мындай айтканда жаштардын келечеги үчүн, үчүнчүсү болсо жашоодо мындай бир из калтырып кетүү максатында субханалла ушу кайрымдуулуктун нерсе өттүм азыр. Көп эле нерселер бар, максат кылып айтылганчы. Бирок эң чоң нерсем ушул эки. Мен дайым такай жакшы ниет кылганга аракет кылам. Көп аябай оор экен. Мисалы, жакшы ниет кылыш аябай оор болот экен. Дайым эле кечире бериш да оор болот экен, субханалла. Дайым эле мындай бир жакшы болуш оор экен да өзүчү. Кыргыздар бекер айткан эмес экен, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деп.